Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерватория. Бул жер оргуштаган таланттардын, маданияттын ордосу, элдин келечегин, түбөлүктүүлүгүн камсыздай турган бирден бир курал ошол элдин маданияты, музыкасы. Бул жерде окуган студенттер дүйнөлүк классика менен катар кыргыз музыка казналарынын көркөм дөөлөттөрүн жуурулуштуруп билим алат. Музыка өнөрү жалпы адамзаттын байлыгы. Кайсы өлкөдө жашаба, кайсы тилде сүйлөбө, музыка сезимтал жүрөгү бар адамга жашоонун бийик деңгээлдеги ырахатын сезип турууга мүмкүндүк берет. Консерваториянын окуучулары мына ушул музыканын бийик сыйкырдуу күчүнө жетиш аракети менен көптөгөн эл аралык конкурстарды багындырышты. Ошондой эле өлкөнүн музыкалык жашоосуна активдүү катышып, көптөгөн концерттерди уюштуруп келет. Ушул консерваториянын базасында түзүлгөн Бишкек шаардык мэриясынын симфониялык жана эл аспаптар оркестрисиз жергебизде болуп жаткан маданий иш-чараларды элестетүү мүмкүн эмес. Ошентип бул окуу жай өлкө үчүн чыгармачылык мыкты деңгээлдеги кадрларды даярдап берүүдөгү эң зарыл мектеп болуп калды. Консерваториянын негиздөөчүсү жана ректору, көрүнүктүү композитор, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Мюнхен музыкалык жана Москва эл аралык чыгармачыл академиясынын академиги Муратбек Бегалиев. Композитордун көп кырдуу өнөрүндө симфониялык жана аваздык, камералык жанрлар өзгөчө үн менен бийиктен жаңырып турат. Анын чыгармалары жалаң гана биз эмес, жалпы эле дүйнөлүк музыканын алтын казынасына кошкон салымы бараандуу. Бүгүн биз таланттуу композитордун ректордук ишмердиги эмес, анын жеке чыгармачылыгында кандай жаңылыктар болуп жаткандыгына кызыгып суроо салдык. Быйылкы жыл менин оюмча абдан үзүрлүү чыгармачылыктын бир жакшы даңгыр жолун ачкан жыл болду окшойт. Анткени жаңы жылда эле жаңыча звонок болду эле Америкадан. Биздин Азамат Сыдыков деген мындайынан баштап өстүргөн балабыз мынакей азыр торолуп, чоңоюп, бүткүл дүйнөлүк масштабтагы музыкага аралашып дегендей биздин сыймыгыбыз болуп атат. Ошол балабыз чалып айтты эле да: Муратбек байке, сиздин Кайрык деген чыгармаңызды мен даярдап атам, элге жагып атат. Анан ушуну менин профессорум чоң концерттерге кош деди эле, кошсом болобу деп. Жаңы жылда эле айтты эле да: ой, абдан жакшы, сонун болот эле. Сага окшогон чоң пианист ойногонго биз сыймыктанабыз, айланайын ойной кой дегем да. Анан дагы звонок болду: байке, концерттин баланчасында келип кетпейсизби? Ушундай бир чоң окуя болгон тат дегенде
Biz çaçпагыбызды көтөрүп алып жетип бардык. Биздин Кыргыздын мотурайган балдар кыздары өзгөчө могу колунан жакшы нерсе келген билимдүүлөр ошо жактан билимин улантып атышыптыр. Далайлары иштеп атышкан экен. Мынау дүйнөлүк масштабтагы чоң чарага өздөрүнүн салымын кошуп аткан экен. Биз дагы ошого бир чети кубандык. Анан келишип, мынакей Азаматтың концертінде қол чап, ушунчалык көтөрмөлөдү. Мен аябай кубандым да. Ушул Азаматка окшош дагы балдарыбыз толтура. Мынакей Казакстанда мен азыр эле жаңы эле келдим Астанадан. Дүйнөгө белгилүү чоң квартет бар. Мамлекеттик квартети да. Ошолордун биринчи скрипачы биздин Токталиев Айдар деген жигитибиз. Азамат экөө чогуу окуган. Азыр ошол бала тиги Испания, Италияга чейин барып, ошолордун батасын алып, ошолордун сыймыгына, сыйлыгына ээ болуп келип атат. Мынакей Азаматыбыз жанагынтип Америкада Карнеги холлду багындырып атат. Мынакей ушундай жаштарыбыз турганда биздин келечегибиз кең деп ойлойм. Мынакей Казан жергесинде бул Татарстан биздин жакын туугандарыбыз, өзүңөргө белгилүү. Эли дагы, жери дагы бир өзгөчө, өзүнүн тарыхы бар, өзүнүн маданияты менен мактанала турган чоң өзүнчө республика болуп калганда. Мына ошол жерге барып, баягы алардын Кремлинде болдук. Алар жөн эле жанагындай композиторлук чыгармачылык эмес, ар бир элдин музыкалык инструменттеринин выставкасында жасаптыр. Ошого карата ар бирибизден суранды эле кыргыз аспаптарын, эл аспаптарын, улуттук аспаптарын ала келесизби деп. Бул жерден болгон кыргыздын жакшы аспаптарын көтөрө барганбыз. Ошолор коюлду выставкада. Бүткүл дүйнөлүк баягы пресса аны карап чагылдырды аны. Анан концерттер болду да. Эң эле чоң концерти бул симфониялык концерт болду. Буга Ярулин, Жиганов деген баягы илгерки атактуу алардын классиктери бар. Ошолор менен катар мисалы түркмөндөрдүн Нуры Халмамедов деген улуу композитор бар. Анын чыгармасы ойнолду. Мына Казактан жаш болсо да өтүп кетти эле Тлес Кажгалиев деген атактуу мен окуган мугалимде окуган Чулакиде. Аябай күчтүү композитор эле. Мына ошонун чыгармасы ойнолду. Мына ошолор менен катар Азербайжандан келишти жакшы композиторлор, алар өздөрүнүкүн көрсөттү. Анан албетте биздин Кыргызстандан мен тиги Майрамдык увертюра деген баягы чыгармамды, ал Манас темасына арналган аябай жакшы ойноду. Бул Татарстандын оркестри, азыр Москва, Ленинградтан кийинки эле эң күчтүү оркестр Татарстандын оркестри. Те учурунда ал жерге далай жолу биз съезд пленумдар болгондо барчу элек да. Анан ошондон бери жаш болсок да унута элек экен көпчүлүгү. Бизди тим эле музыкалык мектеби баштап театрлары, филармониялары бардыгы тең бизди чакырып аябай жакшы конок кылышты. Ар бир зал концерт болгон сайын батпай келди. Кол чаап, жарым саатка чейин туруп турушат керек болсо, бравалап кыйкырып. Мына ушундай аябай жакшы майрам болду. Анан ошол менин жанагы майрамдык увертюрам ойнолду. Ошонун мен башкача иштеп чыктым эле. Манасты дагы улантып темасын кошулду эле. Баягы Симоновдун ойногонун көрүшүп алар ойлоп жүргөн экен.
тиги ошол вариант элекен деп. Андан кийин жаңы вариант мынакей бул Татарстанда биринчи жолу ойнолду. Андан түптүс Алматыга учуп, Алматы аркылуу, Гонконг аркылуу Вьетнамга бардык. Бул Вьетнамда бул башка майрам десек болот, бүткүл дүйнөлүк. Бул жерде түрк дүйнөсү деген тиги форум болсо, ал эми жанагы эле мен айтып аткан Азия, Европа деген ошол вьетнамдыктар инициативаны алып, бүткүл дүйнөлүк масштабта чоң форум ойлоп чыгарышыптыр. Алар болсо мурун Европа, Азия деп биз айтып атсак, алар Азия, Европа деп туруп ачкан экен. Бул дагы композиторлордун чоң форуму, бирок мунда баягындай жалаң эле түрк дүйнөсү эмес, бүткүл дүйнөдөгү композитор чогулду. Ошондо ойлоп көргүлө, бир 105 почетный дейт, абдан сыйлаган композиторлорду чакырышкан экен, баягы дүйнөлүк масштабта. Ошондо мына Япония, Америка, Канада, Европанын бардык мамлекеттери бири дагы мындай калып калган жок. Ошол эле Норвегиядан, Швециядан, Швейцариядан, Германиядан, Франция, Англия далай композиторлор келди. Шунчалык чоң майрам болду. Бул өзгөчө профессионал композиторлор үчүн укмуштуудай форум болду. Президент өзү кабыл алды. Анан ошонун арасынан 9-10 чакты кишини сыйлады өздөрүнүн эң жакшы почетный сыйлыгы менен. Анан бири болуп биз дагы катарына кошулуп калдык. Казанда менин симфониялык чыгармам менен камералык чыгармам ойнолду. Ал жерде Аблязов деген дирижер дирижировать этип, Ля Примавера деген бир камералык оркестр бар. Аны менен кыргыз сюитасы меники 4 частен ойнолгон Казанда. Ал эми бул Вьетнамда азыр Ностальгия Пасакали деген менин Чыңгыз Төрөкуловичке арналган чыгарма ойнолду. Ош жерде аябай жакшы кабыл алышты. Вьетнамдын мамлекеттик оркестрі менен Япондун бир жакшы дирижеру ошону дирижировать этти. Анан бул кубаныч, чынында биз үчүн чоң кубаныч. Анткени биз өзүбүздүн эле Казанда кайнап эле, биздин эле дирижерлор өзүбүздүн баягы Кыргызстандан чыкпай эле Казакстан, Кыргызстан болуп эле жүрбөдүк беле. Эми мынакей бул дүйнөлүк терезелер ачылды бизге. Кудай буйрса, эмдиги жылы ош жерде аябай чоң сөз болду, улуу композиторлор. Эмдиги келгенде баягы мурун баягы орустун сөзүн колдондук, апробированный чыгарма эмес, жаңы жазылган, сыясы кургай элек жаңы партитураларды алып келип ошол жерде көрсөтөлүк эмдиги жылы деген бир жакшы. Бир чети жаштарга да сабак, үлгү.
Экинчиси азыркы мезгилдеги композиторлордун деңгээлин жер шарыныкын текшерели деген кеп да. Мында япондуктар да жакшы сөздөрдү айтышты. Эмне үчүн эми Вьетнамга эмдиги жылы эле кайра эле уланта бербей, улам көчүрүп туралы, эмикисин Японияга өткөрөлүк, андан кийин Россияга өткөрөбүз, андан кийин Америкага деп бир жакшы сөздөр айтылды. Мен деле ош жерден бай өз үнүм кошпойунан Кыргызстанга деле биздин тиги берметибиз Ысык көлгө деле өткөрбөйлүбү деген. Бирок бая Ысык көл форумун баары билишет экен. Мен айтканда баары кол чабышты. Чыңгыз Төрөкуловичтин баякы сонун эң бир сонун ушундай тиги мероприятие болчу эле, дүйнөнүн чар тарабынан келишчү эле. Биз ошол эсибизде деген бир жакшы сөздөрүн айтышты. Бирок кийинчерээк балким биздин да көчөдө майрам болор дегендей кийин балким ошондой чоң форумду алып келип туруп, биз дагы Ысык көлгө өткөрүшүбүз мүмкүн. Анан ал жерде мени бир таң калтырганы, мына Вьетнамда аябай чоң согуш болду. Алардын проблемаларын биз беш колдой билебиз, эмне болуп атканын баарын. Тиги көптөн бери кыйналып, далай согушту башынан өткөрүштү. Бирок азыр тынччылык учурунда кандай өсүштө болду экен деген кызыктуу суроо бизди түйшөндүрдү. Анан ары жагына, бери жагына алып барышты. Мисалы, өзүңөргө белгилүү Хошимин деген шаары бар. Анын Ханой деген борбору. Анан мына Халон деген шаарын алып барышты. Мен кээде бая чыгармачыл адам катары таң калдым да. Мына бизде Сулайман тообуз бар, касиеттүү. Аны мындайынан караганда өркөштүү, эки жагында аял эркектин бир мындай келбетиби, ушу сыяктуу бир көрүнүш бар го. Мен таң калганым, корабльда кетип баратып, океандын ортосунда. Анан баягы островду көрсөтүштү. Карасам, кадимки эле биздин Сулайман тоо турат. Алардыкы дагы пещера. Алардыкы дагы кадимкидей тоонун ортосу оюлган экен. Ал өзү жаратылыш оюп, эбак эле ичин тастыктап койгон экен. Аны музей кылышып, бүткүл дүйнөдөн кишилерди чогултуп келип, маданиятты сыйлаган адамдар ЮНЕСКОга каттатыптыр. Азыр ошонун ичинде концерт бердик. Бизге фольклорун да көрсөтүштү ош жерден. Кадимкидей эле зал кылыптыр. Естественный акустика да. Эхо аябай катуу чыкпайт. Музыка ойнолгондо тим эле бир стерео да, өзүнчө эле. Улуттук академиясында, консерваториясында болдук. Кирсек, эми кирсең чык кыста. Биздики деле алардан кем калбай калды, азыр биздики деле жакшы, бирок тигилердикин көрүп бир чети таң калдык да, бир нече залы бар экен. Биз бир чоң залыбыз менен кубанып, мактанып атабыз. Аларда бир нече залы бар экен. Камералык залы деле чоң залдан калышпайт. Ак мрамордан жасалган экен. Боул аудиторияларынын баары тең, эч бир жаңырбайт, мындай кыйкырса, музыка ойносо, ырдаса. Анан ичи аябай ушундай таптаза, бардык шарт түзүлгөн экен. Мына ошондой жерде музыка кантип өспөсүн. Анан ошолорду көрүп кубандык. Далай Россиядан барып, далайлар ошо жакта иштеп аткан экен. Американын кыйындарынын баары ошо жака иштеп аткан экен. Чакырылып, конок болуп, же болбосо консультация берип, ушинтип байланыштарды үзбөй кеңейтип аткан экен да. Бул бизге абдан жакты.
Анан мынандай дүйнөлүк байланыштар менин оюмча абдан керек экен могу чыгармачыл адамдарга. Мына ошону өзүң айтып аткандагы меморалы. Андан кийин түз эле Астанага жөнөдүм. Анткени бизде менде план боюнча ушундай билеттеримдин баары ушундай болчу. Быйыл ал жерге дагы көп жерден келишкен экен. Нобель сыйлыгынын лауреаттары келиптир. Мисалы кадыр барктуу адамдардын баары келиптир. Анан ал жерге мага доклад беришти. Мен могу Кыргызстандагы азыркы өсүш боюнча, биздин музыкалык сабат боюнча, музыка дүйнөсү боюнча өзүнчө баягы маалымат бердим. Өзүңөргө белгилүү, Казакстанда Астана опера деген жаңы опера пайда болду. Эми бул жана Ла Скала, тетиги Карнеги холл же болбосо баягы дүйнөгө белгилүү чоң театрлар менен барабар болуп калыптыр. Ошол театрда финалы болду, баягы концерт. Ошол концертте улуу австриялык композитор Моцарттын реквиеми ойнолду. Ошол операнын эң чоң хору менен, оркестри менен анан баягы элита бүт келген экен дүйнөнүн төрт бурчунан. Ошолор анан бүт мамлекеттик масштабтагы чиновниктер да болду окшойт ал жерде. Өзүнчө эле холлду кадимкидей отургучтарды коюп, акустикасы укмуш экен, сонун концерт жасашты. Бул баягы сценада эмес, концерттик зал сыяктуу. Эми акустикасы да укмуш экен. Моцарттын реквиеми тим эле космоско чейин жетти окшойт. Ушундай бир сонун аткарылды. Менин оюмча биз дагы көбүрөөк бул жан дүйнөгө көңүл бурсак, руханий дүйнөнү көтөрсөк, менин оюмча Кыргыз да бийик көтөрүлөт деген ойдомун. Мына ошентип таланттуу композитор менен чыгармачылык жөнүндө азын-оолак маек курдук. Композитордун буга чейинки кемеңгер философияга сукарылган, өз элинин баалуулуктарын, аны дүйнөлүк профессионалдык музыкалык маданият менен байыткан чыгармалары мындан ары да оргуштап жаңыра беришин каалайбыз.